Акыркы сурум бул менин бүгүн биздин Кыргызстанда абдан бир мода болуп кетти десем да жарашат. Же бир кызыктуу нерсе болуп калды. Бардыгы ошо кызыгып эле эмне болсо ошол нерсени сөз кылып жатышат десем да жарашат. Райым Матраимовдун бүгүнкү күндө 2 жылдан бери кызматта жоктугуна карабай, ал кишинин деген бүгүн көп нерселерге күнөөлүү эле. Жада калса ошол логистикалык борборду дагы Матраимовдук экен деген сөздөрдү чыгарышты да. Кыргызстанда эмне болбосун, каякта бир жада калса негизи эле Кудай сактасын бир табигый кырсыкты дагы ал кишиден көрүп жаткан учурлар көп болуп жатат. Мунун аягы эмне болот деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мунун аягы бардыгы чындык менен бүтөт. Чындык мен өзүм турмушумда да көрдүм. Чындык ийилет, бирок сынбайт деген бул ата бабадан калган сөз, бекер сөз эмес экен. Жакында эле сиздерде ушул жерде сизде Азимбек Бектазаров жакшы интервью берди. Мен кунт коюп уктум аны. Таможняда болуп көргөн, буга чейин болгон нерсенин бардыгын бүгүн ошол таможняга же жетекчи болуп иштебесе, биринчи жетекчи болуп иштебеген адамга оодура салыш, бул бет тырмачылык да. Матраим Райымдын бүгүнкү күндө ачык айкын мамлекеттик комиссия түзүлөбү? Же мына бийлик тарабынан межведомственный комиссия түздү, күч органдарынан жана башкалардан түздү. Ушунун бардыгын кылдаттык менен талдап чыксын, мен ар биринин алдында жооп бергенге даярмын дегени бул чындык. Бул чындык. Эми Райымдын бүгүнкү күндө ошол өткөнкү шайлоолордо бунун элине кылган, ошо өзүнүн кичи мекениндеги элине кылган кызматы, ошонун бардыгын көрүп, бул чоң саясий конкурент болуп калды да. Саясий конкурентти ар дайым жамандайт. Учурунда эсиңизде болсо, Ата журт партиясы аябай чоң саясий конкурент болгон үчүн бизди эртеден кечке телевизордон шыбаган. Эксперттер аябай жамандашкан, укук коргоо органдарын тизип алып пресс-конференция беришкен. Бирок Кудай бар да. Кудай барын көрүп турат. Ошонун бардыгын кандай кылып, өздөрү кандай болуп түшкөнү мен тоба кылам, таба кылбайм. Эч качан чындыкты айткандан коркпош керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бүгүн эптеп ушул Матраим Райымдын кечээки президенттик шайлоодо Сооронбай Шариповичти колдогону, ошол өзүнүн бир туугандары менен, өзүнүн командасы менен колдоп чыкканын көрө албагандар бүгүн президентке эптеп бир нерсени жабыштырыш үчүн ушул окшогон сөздөрдү таркатып атат да. Мунун бардыгы чындыгы чыгат. Жөнөкөй эле мисал айтып коеюн, кечээ депутаттык комиссияда жаңкы 700 миллион боюнча мамлекетке паланча миллиард сом түшпөй калыптыр салык деп атат. Эми бул жерде, ал жерде мен экономисттер деле болсо керек деп ойлойм. Кытайдан бизге товар келгенде ал ар дайым салыгы төлөнөт. Границадан өткөндө. Аны адам алып келгенден кийин бул жерде сатканда да салык төлөйт, айлык төлөйт, ал кошумча салык, соцфонд жана башканын баары төлөнөт. Анан ал товар алып келиш үчүн чыгарат да чет өлкөгө. Андан салык дагы түшпөй калыптыр деп мен түшүнбөйм да. Мисалы бул жерде атайлап кандайдыр мен мисалы сураттым, ошону билейин деп, мүмкүн экономикалык мыйзамдардын кээ бирин билбей калгандырмын деп сураттырсам, анализ жок эле, жөн эле айтылып калган сөз. Куру сөз менен. Куру сөз. Бул эми далили жок. Мисалы ошол эле 24 кижинин далили жок деп ачыкта айтып да, далили жок караладык болгон материал менен деп айтып чыкканын кечирим сурап. Ал эми Азаттыктын бүгүнкү күндө өткөндө ошол комиссияга Азаттыктын бул жердеги шеф-редактор деп коет, ал дагы келип, бизде андай далил жок, тиги кишинин сүйлөгөн деп. Анын бардыгы далил менен гана, факты менен гана. Ал эми таможняда болгон иштерде, мисалы 2005-жылы мен депутат болдум, 2010-жылы болдум. Ар бир чакырылышта 3-4 комиссия түзүлөт. 3-4. Ал эми жаңы Кытай менен биз менен болгон айырмада дагы туура эмес түшүндүрүп берип атышат да. Кытайда мисалы ар бир чыккан товардын өзүнүн баасы бар. А бизге киргенде биздин ошол таможня кодекстин негизинде 20 жылдан бери биз иштеп келаткан таможня кодекстин негизинде
товарларды мында комплектті түрдө жеңил кийим, мебель өзүнчө жана башка деп туруп общий растаможка болот. Ал жерде сөзсүз түрдө разницасы чыгат. Эми биз мына Азимбек Бекназаров жакшы айтты. Мисалы Россияга ошол эле Европа өлкөлөрүнөн жана башкадан Белоруссиядан товар кирет. Биз Кытай менен ушундай ыңгайлуу жерде жайгашканбыз. Кытайдан келген товардын баары биз аркылуу Тажикстанга кетет. Биз аркылуу Өзбекстанга кетет. Биз аркылуу Россияга кетет, Белоруссияга кетет. Ошодун баардыгын совокупность алып туруп бул Кыргызстанда калыш керек экенден ал туура эмес да. Себеп дегенде биз транзит болгон машинелерге өзүнчө гана бир немеси бар, баасы бар. 1 километр, 100 километрге моундай акча алабыз. Ушундай гана ал промо менен келет, алып кетет. Ушунун баардыгын кирген товардын баардыгын Кыргызстанда калды деп, бүгүн ушуну түшүнүп туруп бет тырмачылык кылуу бул туура эмес деп эсептейм. Мына ошол эле Матраимовдордун фонду боюнча да сөз болуп атат да. Анын кандайдыр бир акча которулуптур ушул жагын деп. Ал эми мисалы ошол фондун негизинде мен билгенде, мен жеке билгенде, себеп дегенде мен ошол Кара Сууда менин 2005 жылкы 70% шайлоочум ошо Кара Суу районунда жашат. Ошол жерде союз таркагандан бери тазаланбаган каналдардын, жолдордун салынышы, мектептердин оңдолушу жеке ошол фонддон кетип атып, жеке каржылоонун негизинде элге болгон кадыр-бактын өсүшү. Кадыр-бактын өсүшү. Бул биринчиден. Экинчиден, мына канча прессадан мисалы угуп атасыз, бүгүнкү күндө операцияга боор алмаштыруу, бөйрөк алмаштыруу жана башка оору аябай көбөйдү да. Ушуну күнүгө ассаңыз интернетте жок дегенде бир 10 адам кайрылат. Ошолорго жардам берүү үчүн бул кадыр-баркы өскөн негизинде айтып атпаймынбы, саясий конкурент болуп калды да көпчүлүк саясатчыга. Ал бирок ушундай каралоонун негизинде мен ойлойм, мунун абийирин же болбосо авторитетин түшүрүү эмес, саясатта наоборот бийик көтөрүп алчу болуш да. Саясаттын эки жагы бар. Каралоосо дагы, жакшыласа дагы ал саясатчынын деңгээлин көтөрөт. Буга чындыкты түз карап, өйдө карап, чындыкка жетип, чындыкты гана айтыш керек. Чындыгы чыгат. Жана студенттерди жыл сайын 200дөн студент окутканы, жана аз камсыз болгон үйлөргө жардам бергени, мунун баары чындык да, э? Чындык бул эми ал чындыкты эч жака жашыра албайсың да. Себеби бул бир гана ошол Кара Суу районунда эмес, Ош обласы, Жалал Абад обласы, Ысык-Көл обласынан, Баткен обласынан, Нарындан да мына кайрылып айтып атышпайбы? Кече эле мисалы Майдан газетасында ошол Ысык-Көл обласынын Түп районунан мурунку күч органдарында иштеген бир пенсионер сүйлөптүр, аны да окудум. Эми мындай да, биз жакшыны барктай албайбыз, жакшыны барктай албайбыз. Биз качан гана чындыкты айтып, өзүбүздү өзүбүз көтөргөндө, кыргызды кыргыз көтөргөндө гана бир жакшы нерсеге жетебиз да. Анан жок деп чукулай берсек, бири-бирибизди кемсиндеп жамантай берсек, андан жакшы жыйынтык чыкпайт, э? Маегизге чоң рахмат, Ахмат мырза. Мына алдыбызда деген шайлоо келатат. Ушул шайлоонун жол-жобосун, кандай өтүшүн, кандай калыс болорун жогоруда айтып өттүңүз. Ошондой бир белгилүү саясат жагыттары мындан ары да биздин студияга келип, биздин коомчулук менен маектешип турабыз. Кудай буйруса, мен ойлойм, мен тилейм, шайлоо жакшы өтсө экен деп, шайлоо таза өтсө экен деп, парламенттин 7-чи чакырылышы болот. 7 деген цифра кыргыз үчүн мындай маанилүү, 7-9 деген. Мен ойлойм, ушу 7-чи чакырылышка Кыргызстандын парламентине саясатта такшалган, ар бир өз кесибинде такшалган, кыйын күчтүү депутаттар келет деп мен терең ишенем.